СССР мезгилиндеги 1920–1930 жылдардагы массалык репрессиялардан Кыргызстан да четте калбады. Бул убакыттын ичинде өлкөдө саясий себептерден улам 30 миңдей адам 1940–1950 жылдар аралыгында дагы 10 миң адам репрессияланган. Сталиндик репрессиянын курмандыктарынын сөөгү коюлган так жер жок. Бирок бактыга карай Бүбүра Кыдыралиева 1937–38 жылдардагы сталиндик катаал репрессиянын курмандыктары болгон Кыргыз элинин бейкүнөө каймактарына эл душманы жарлыгы тагылып, 1938 жылы 5–7–8 ноябрь күндөрү атылгандардын арасында кыргыз партиялык жана мамлекеттик ишмери, Кыргыз СССР Коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин экинчи катчысы, Кыргыз СССРнин соода эл комиссары Төрөкул Айтматов, советтик мамлекеттик жана партиялык ишмер, Кыргыз СССРнин Айыл Чарба эл комиссары, ВКБнын Кыргыз обкомунун экинчи катчысы, Кыргыз СССР эл комиссарлар кеңешинин төрагасы Баял Исакеев, советтик мамлекеттик жана саясий ишмер, Кыргыз СССР эл комиссарлар кеңешинин биринчи төрагасы Касым Тыныстанов, Кыргыз элинин өз алдынча мамлекетке ээ болушуна, анын юридикалык жактан таанылышы жаатындагы иштердин башында турган Иманалы Айдарбеков баштаган 137 интеллигенция өкүлү болгон Атабейитти ачты. Ага бул жашыруун маалыматты өз кезегинде НКВДнын дачасында кароолчу болуп иштеген атасы Абыкан Кадыралиев 1973 жылы айтып берген. Бирок совет доору болгондуктан Бүбүра Кыдыралиева укканын ачык жарыялоого батынган эмес. Ал атасынын керезин 17 жыл бою сармайдай сактап, 1990 жылы гана улуттук сырды ачканда ит аткандай атылган кыргыздын кыйындарынын сөөгү ак кепенделип жерге берилди. Эл душманы жарлыгы тагылып, 1938 жылы 5–7–8 ноябрь күндөрү атылгандардын арасында интеллигенция өкүлдөрү менен катар 19 улуттун жана ар кандай диндердин өкүлдөрү, ар кандай социалдык тийги жана көз караштары бар катардагы дыйкандардан баштап эл комиссарлары рангындагы жогорку даражалуу партиялык кызматкерлерге чейин бар. Эми репрессиянын тарыхына кайтып келели. Ленин башында турган большевиктер партиясы совет бийлигинин алгачкы жылдарында эле өзүнүн душмандарын азайтуу, бийлигин чыңдоо максатында бир партиялуу системаны тандап алган. Натыйжада большевиктерден башка партиялардын баары мыйзамсыз тыйылып, алардын ишмердиктерине түрдүү себептер менен тыюу салынган. Бир партиялуу системанын шартында оппозициянын жоктугунан улам бийлик органдарында коррупция жана бюрократизм күч алган. Контролдун жетишсиздигинен айрым партиялык мамлекеттик кызматкерлер бийлигин кыянаттык менен пайдаланууга өтүшкөн. Жаңы экономикалык саясат кийинки мезгилде олку-солку иштей баштаган. Саясатта коомдогу көп кырдуу социалдык кызыкчылыктар менен большевиктердин тоталитардык бийлигинин ортосунда карама-каршылык күчөгөн. Натыйжада партиянын ичинде фракциялык күрөш күч алып, Сталин, Троцкий, Зиновьев жана башкалар ортосунда бийлик үчүн күрөш күчөгөн. Сырттан келүүчү капиталдын токтошу, жаңы экономикалык саясаттын алсырай башташы өлкөнүн экономикасынын бардык тармактарынын өнүгүшүн начарлаткан. Экономиканы канткенде көтөрүүгө болот деген маселенин тегерегинде партиянын ичинде күрөш ого бетер күчөгөн. Натыйжада башкаруунун административдик, буйрукчул, репрессиялык ыкмалары күчөйт. Бул жаңы экономикалык саясаттын өнүгүшүнө тоскоолдук кылган. Большевиктер экономикалык кризистен чыгуу үчүн рынок экономикасына негизделген жаңы экономикалык саясатты токтотуп, пландуу экономикага өтүүнү биротоло тандаган. Коомдун өнүгүшү жалпы пландоого өтүп, биринчи 5 жылдык план иштелип чыккан. Экономикалык кризистин финансылык кыйынчылыктардын шартында өлкөнү индустриялаштыруу, чарбалык жетекчиликтин административдик ыкмаларга өтүшүн тездеткен. Өлкөнү индустриялаштыруу саясатынын жүрүшүндө күчөгөн талаш-тартыштардын жүрүшүндө сталиндик бухариндик блок, солчул оппозиция деп аталган троцкийлик, Зиновьевдик топту жеңип чыгат. Ошондон кийин партиянын троцкийчилерден тазалоо боюнча кеңири кампания башталган. 5 жылдык планды түзүү жана Айыл Чарбасын коллективдештирүү боюнча жүргөн идеялык күрөштө оңчул оппозиция, троцкийчилерден тазалоо боюнча кеңири кампания башталган. 5 жылдык планды түзүү жана Айыл Чарбасынын коллективдештирүү боюнча жүргөн идеялык күрөштө оңчул оппозиция деп аталган Бухариндин блогу талкаланып, алар куугунтукка алынат. Буга чейин совет өкмөтүндө кулактарды чектөө саясатын жүргүзүп келген. 1929 жылы 27 декабрда Сталин кулактарды тапкатары жоюу ураанын жарыялаган. Ошондон кийин өлкөдө дыйкандардын бир бөлүгүнө карата массалык репрессия башталган. Директивалык документтерге ылайык туташ коллективдештирүү жүргүзүлгөн райондордо кулакка тартуулар,
3-5%-тен ашпашы керек эле. Чындыгында көчмөн кыргыздар жашаган райондордо мынча сандагы кулактар болгон эмес. Салык эсеби боюнча 1928-1929 жылдары 3406 гана кулак чарбасы болгон. Алардын көбү кийинки жылдары жакырданып калган эле. Бирок берилген тап социалисттик чарба жүргүзүүдөгү кыйынчылыктарга билдирүүчүлөр, эл душмандары күнөөлүү деген шылтоо пайда болуп, элдин көңүлүн ошол жака буруу саясаты башталган. Бул саясат өлкөдөгү бийлик үчүн күрөштү жаап жашырууга, буржуазиялык идеологияга каршы күрөш деген шылтоо менен жакпаган элементтерди жок кылууга, репрессияны улантууга ыңгайлуу шарт түзгөн. Бул саясат Кыргызстанга да жетип, буржуазиянын идеологиясына берилгендерди издөө жана табуу иши күчөйт. Борбордогу саясатка ылайык тройскийлер оңчул жана солчул оппортунисттер да советтик партиялар жетекчилердин интеллигенттердин арасынан издөө башталат. Алар бул жөнүндө түшүнүктөрү жок кыргыз айыл кыштактарынан да табыла баштаган. Кыргызстандын партиялык комитеттери өлкөнүн башка региондору менен республикадагы солчул жана оңчул оппортунисттердин бетин ачуу боюнча мелдешип жаткан учурда ГПУнун органдары бүлдүргүч жана контрреволюциячыл уюмдарды жок кылууга белсенип киришишкен. 1938 жылы алар республиканын мамлекеттик пландоо комитетинин 5 контрреволюциячыл бүлдүргүч уюмдун бетин ачышат. 1937 жылы 4-сентябрда Кыргызстан КПБКнын аткаруучу бюросу ири окумуштуу Касым Тыныстановдун чыгармачылыгынан буржуазиялык кулактык улутчулдукту таап, аны эл душманы деп жарыялаган. Июнь айында Абдыкерим Сыдыковдун улутчул контрреволюциялык көтөрүлүшчүл антисоветтик уюм ачылат. 1933 жылдын аягында Жусуп Абдрахманов улутчул катары айыпталып партиядан чыгарылган эле. Чындыгында ал өзүнүн күндөлүгүндө Сталинди сынга алган сөздөрү үчүн гана жазаланган. 1935 жылы республиканын эл агартуу комиссарынын орун басары Тойчинов жаштардын жашыруун уюмун түзүүгө аракеттенген деген жалаа менен улутчул катары партиядан чыгарылат. Кыргызстандын областтык партиялык уюму өз алдынча иштеген 8 жылда союздук масштабда жүргүзүлгөн кампания боюнча тазалоону 4 жолу баштан өткөргөн. Натыйжада мамлекетке, элге берилип эмгектенип жаткан көптөгөн күнөөсүз, таланттуу жетекчилер партиядан чыгарылып, кызматтарынан бошотулган. Саясий репрессиялар коркунучтун, ишенбөөчүлүктүн, партиялык жогорку органдарга кыңк этпей баш ийүүчүлүктүн маанайын түзгөн. Партиядан чыгып калуудан корккон жетекчилер өздөрүнүн демилгеси менен өз алдынча иштей алган эмес. Натыйжада республикалык жана жергиликтүү партиялык жана советтик уюмдар жогорудон келген буйрук, көрсөтмөлөрдү аткарууга ашыгы менен аткарууга машыккан. 1934 жылга чейин совет бийлиги эл душмандарын партиядан чыгаруу, кызматтан алуу менен гана жазалаган. Партиянын 17-съезинен кийин Сталин өзүнүн оппоненттерин жок кылууга өткөн. Ал үчүн 1934 жылы 1-декабрда Кировдун өлтүрүлүшү шылтоо болгон. СССРдин жогорку сотунун аскердик коллегиясы 1936 жылы августта Тройскийшил Зиновьевдик биргелешкен антисоветтик борбордун ишин карап, Зиновьевди, Каменевди, Евдокимовди, Бакаевди жана башка 16 адамды атууга кескен. Ушундан кийин Сталин өзүнүн мурдагы соратниктеринин бир тобун жок кыла баштаган. Борбордо башталган сталиндик линиянын душмандарын Кыргызстанда да жок кылыш керек эле. Органдар жөн жатпаш үчүн изилденип бүтүп, 1933 жылы эле жабылган Социал-Турам партиясынын ишин кайрадан козгоп чыгышат. Бир аз аракеттер болуп, бирок толук түзүлбөгөн бул партияга тиешеси бар делип, далилсиз, эч жазыксыз адамдар атууга кесилген. Алардын ичинде советтик мамлекеттик жана саясий ишмер, Кыргыз СССР эл комиссарлар кеңешинин биринчи төрагасы Жусуп Абдрахманов. Алаш-Орду партиясынын Бишкек бөлүмүнүн уюштуруучуларынын бири коомдук ишмер Абдыкерим Сыдыков. Кыргыз эл агартуучусу жана коомдук ишмер 1920-1923 жылдары Семиреченск аймагындагы Косшы бирлигинин төрагасынын орун басары, 1923 жылы Түркистан АССРнин илимий борборунун башчысы, Орто Азия университетинин казак тили мугалими Ишеналы Арабаев. 1922 жылы март айында Тоолу Кыргыз областын түзүү боюнча маселени көтөрүп чыккан Кыргыздын чыган коомдук жана мамлекеттик ишмери, окумуштуу тарыхчы Абдыкерим Сыдыков. 1925 жылдан 1937 жылдын октябрь айына чейин Кыргызстандын мамлекет башчысы, азыркыча айтканда президенти болуп абийирдүүлүк менен иштеген Абдыкадыр Орозбеков. Советтик партиялык ишмер, биринчи дүйнөлүк согушта тыл жумушуна кызмат өтөгөн, Австрияда туткунда болгон, Кызыл армиянын курамында Бердичев шаарында кызмат өтөгөн, 1919 жылы Ташкенттеги советтик партиялык кызматкерлердин 6 айлык курсун бүтүп, 1928-30 жылдардагы Москвадагы марксизм-ленинизм курсунда окуган, 1938 жылы репрессияланып кийин акталган Жайнак Саадаев. 32 жашында сталиндик репрессияга туш келген Токчоро Жолдошев 1916 жылы өркүндө эл менен Кытайга кошо барып, андан келгенден кийин
Жаңы заманды курууга чын дилден катышып, элдин сабатын ачууга, заман агымынан артта калбоого үндөшкөн, сабатсыздыкты жоюу, жаңы маданиятты жайылтууга аракет кылып, бала окутуп, гезит китептерди чыгарууга катышкан. 1922-жылында лакап ат менен кол коюп, газета журналдарга макала, кабар, ыр, аңгеме жазгандардан кыргыз адабиятындагы эки гана киши болгон. Алардын бири Токчоро, экинчиси Касым Тыныстанов болгон. Катаал тазалоолордун, массалык репрессиянын натыйжасында Кыргызстандын партиялык уюму 1934-1936 жылдарга чейин эле 14 000 адамдын 7 000ге кыскарган. Башкача айтканда, бул мезгилде коммунисттердин жарымынан көбү эл душманы катары тазаланган. 30-жылдарда 1,5 миллион калкы бар Кыргызстандан эле 40 000 адам репрессияланган. Өлкөдө, анын ичинде Кыргызстанда орногон административдик буйрукчулук система, анын массалык жазалоолору социалисттик курулушка өзүнүн оор залакасын, кесепетин тийгизген. Бирок жеке адамга сыйынуучулук, массалык террор совет коомунун маңызын, жалпы элдин куруучулук ишмердигин, СССРдин прогресс жолундагы өнүгүшүн токтото алган эмес. Эми жогоруда аталган кыргыз интеллигенциясынын каймактарынын көзү тирүү болгондо, репрессияланбаганда азыркы Кыргызстандын тарыхы, турмушу кандай болоор эле деген ойго келесиң. Бул инсандарды жоготуу менен кыргыз сабаттуу жана чыныгыл мекенчил муунун жоготкон деп айтса болот. А балким алар ак жеринен атылып кетпегенде, азыркы Кыргызстандын демократия жагынан гана жетишкендиктерге жетишпестен, дагы далай көп тармактуу ийгилик тепкичтерин басып өтөөр беле.